А что дополняет подлежащие? Орусиядан келген мугалимдердин арасында Татьяна Борисова бар. Ал Ош шаарына орус тилдүү мугалимдер керек дегенде укканда келип иштөөнү чечкен. Номер 14 Каныбек Алтыбаев орто мектебине келген Татьянаны мектептин жамааты, ата-энелер жана окуучулар жакшы маанайда тосуп алышты. Чем не понравился, но нас и сразу предупредили, что Бизге буга чейин айтышкан кыргыз эли абдан меймандос деп. Муну мен бул жерден сездим. Бизде аябай жакшы тосуп алышты. Баары жылмаюу менен тосушту. Шаар дагы, өлкө дагы ачык кооз экен. Элдер дагы ачык, ак көңүл. Бул жердин өзүмдүн үйүмдөн айырмасын сезбедим. красивые, добрые люди. Ош шаарына Татьяна сыяктуу Орусиядан 17 мугалим келген. Алар шаардагы мектептерге муктаждыктарга жараша бөлүнгөн. Көбүнчө орус тили, математика жана башталгыч класстарга сабак беришет. Мен ойлойм, жыйынтыгы жакшы болот деп. Мугалим дагы аябай жакшы экен. Тил табышып кетти. Кече балдарды тосуп алды, класстык саат өттү. Ата-энелер менен жыйын өттү. Эч мындай проблема болгон жок. Бардыгы эле бири-бирин түшүнүп, мен ойлойм жакшы иш болот деп. Анан үмүтүбүз чоң. Не дегенде 4-класстарда азыр биз келген мугалимге 4-классты бердик. Олимпиада болот. ТКО деп коет бизде шаарда 4-класстардын олимпиадасы деп. Ошол олимпиададагы мугалим жакшы даярдап, биз дагы 10-ка киребиз деп ишенебиз да. Орус тилдүү мугалимдерге болгон муктаждыкка сырткы жана ички миграциянын таасири бар. Ошондуктан бул келишим 1 жыл мурда макулдашылган. Бирок өткөн жылы аларга шарт түзүп бере алышкан эмес. Жалгыз өзү келген болсо, бир комнаталуу үй. Удобствосу менен, эгерде эки келген болсо, 2 комнаталуу үй деп алардан неме коюлган, талап. Анан ошону биздин жогорку кеңештин депутаты Арапбаев Азамат өз мойнуна алды. Азыр ошо коллективдин камсыз болуп ошонун мойнунда болуп атат. Анан кийин жылына барышын, анан келишин дагы ошо төлөпешибиз керек алардын. Жол киресин, самолетко. Аны дагы ошо Арапбаев Азамат мойнуна алган. Келишим Орусиянын орус тилин өнүктүрүү боюнча долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Буга чейин коңшу Тажикстанда сыналып ийгиликтүү болгон. Эгер Ош шаарында да ийгиликтүү болсо, өлкөнүн алыскы аймактарында да ишке ашырылуусу күтүлүүдө. Айылда орус тил мугалимдери жетишпейт да. Анан орус тил муктаждыгы бар. Биздин мигранттар, негизи эле ата-энелер орус курска бергиси келет да, орус биз жетишсиз. Анан ушул мугалимдердин келиши электирне же болбосо ошол Ошко келиши бул чоң таасир этет. Анан 1 жылдан кийин дагы ошол жыйынтыктарды карап көрүш керек да. Бул көптөн бери келатып, ушинтип азыр Оштон башталып ишке аша баштады. Эгерде ошол жакшы мындай пилот болуп калды, алар ишке кирип иштеп баштасын, анан башка аймактарды дагы биз көтөрөбүз сөзсүзчү. Ошол жемишин берди деп, ал жерде дагы жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, алыскы туулуу аймактарга барганда ошол аракет жасап иштеш керек да. Ош шаарында жалпы 78 мектеп бар, анын 11-и кыргыз тилдүү болсо, 14-үндө окутуу кыргыз-орус тилдеринде жүргүзүлөт. Ал эми толук орус тилинде 9 мектеп бар. Өзбек-орус тилдеринде 20 жана өзбек тилдүү 1 мектеп иштейт. Анда жалпы 3000ге жакын мугалим эмгектенет. Ажибай Пайзидин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.